Саламатсыздар урматтуу ата-энелер. Биздин курстарыбызда сиздер балдарды жана өспүрүмдөрдү өнүктүрүү маселелери боюнча базалык маалымат, ошондой эле ишенимдүү мамиле куруу үчүн балдар менен мамиле түзүүнүн натыйжалуу ыкмалары боюнча кеп кеңештерди аласыздар. Бүгүн биздин темабыз балдардын өсүү өнүгүү анатомиясы, физиологиясы жана психологиясына арналат. Сиздер балдар организминин өсүү жана өнүгүүсүнүн негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү менен таанышасыздар. Адистер баланын төрөлгөндөн баштап жетилгенге чейинки өнүгүүсүнүн бир нече этаптарын бөлүп карашат. Төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейинки куракта ымыркайлар өз сезимдерине, сыйпалаганда, даамдаганда жана жыттаганда сезимдерине, энени угуп жана көрүп жаткандыгына көңүл борборун топтошот. Алар үчүн ата-энелердин аларды кучактоосу, ойношу жана сүйлөшүүсү абдан маанилүү. 2 жаштан 3 жашка чейинки ачылыш жана таанып билүү этабы уланат. Бул мезгилде бөбөктөр эмнени жасоого болорун, эмнени жасоого болбостугун түшүнө баштайт жана алгачкы социалдык нормаларды өздөштүрөт. Баланын тили активдүү өнүгөт, интеллектуалдык өнүгүүдө секирик болуп өтөт. Балдар түстөрдү аташат, буюмдарды түссү, формасы, өлчөмү боюнча салыштырат. Көп, аз, бирөө деген эмне экендигин түшүнөт. 4 жаштан 6 жашка чейин оюн жана достук эрежелерин өздөштүрүү этабы. Бул этапта балдар курбалдаштар менен көбүрөөк байланыша башташат. Мисалы, бала бакчада өзүн кандай алып жүрүү керектигин, чогуу ойногондо достошууну үйрөнүшөт. Аларда эркек бала эмне кылат жана кыз бала эмне кылат деген гендердик ролдор тууралуу так түшүнүктөр өнүгөт. Өз алдынчалыкка умтула башташат. Чыгармачылык жөндөмдөрү өнүгөт. Алар бир нерсени билүүгө кызыгышат жана суроолорду көп беришет. 7 жаштан 9 жашка чейинки куракта физиологиялык өнүгүү уланат. Таяныч, кыймылдатуу аппараты, жүрөк, кан тамыр жана борбордук нерв системалары калыптануусун улантат. Балдар чыдамкай боло башташат. Эс тутумдун өндүрүмдүүлүгү кыйла жогорулайт. Алар көп суроолорду беришет, мейкиндикте жакшы багыт ала алышат. Алгачкы достук мамилелерди түзүшөт. 10 жаштан 15 жашка чейин жыныстык жетилүү процесси башталат. Организм физикалык, психологиялык, интеллектуалдык жана социалдык өзгөрүүлөргө дуушар болот. Физикалык өнүгүү. Бул курактагы өсүү тез эле болбостон, ошондой эле бир кылка эмес дагы. Ошондуктан алар көп учурда өздөрүн эпсиз сезишет жана баарынын көңүлүн буруп жатам деп ойлошот, өздөрүн ыңгайсыз сезишет. Жыныстык жетилүүнүн белгилери пайда боло баштайт. Карама-каршы жыныска кызыгуу пайда болот. Кыздарда бул эрте болуп өтөт. Адатта кыздар эркек балдардан улуу көрүнөт. Ой жүгүртүүдө өзгөрүүлөр жүрөт. Балдар фактыларды жана далилдерди талап кылышат. Бардыгын сындашат. Абстрактуу ой жүгүртө баштайт. Логикасы, чыгармачылык менен кыялданууга жана чыгармачылык ишмердүүлүккө жөндөмдүүлүгү өнүгөт. Муну менен бир эле учурда курбалдаштарынын тобу менен достошуу, каалоосу жогорулайт. Үй бүлөсүнүн көз карандысыз болууну, тез эле чоңоюуну каалашат. Психикалык өнүгүү. Психикалык жактан алганда маанайдын кескен өзгөрүүлөрү байкалат, тез эле ачууланып кетет. Алар акырындап өзүнө болгон ишенимге ээ боло баштайт. Өз көз караштарын өжөлүк менен карманышат. Интеллектуалдык өнүгүү. Ошондой эле ой жүгүртүүдө дагы өзгөрүүлөр жүрөт. Аларга айтылып жаткандардын бардыгын алар жан дили менен кабыл алышпайт жана бардыгын сындашат. Абстрактуу ой жүгүртө баштайт, бирок адатта бардыгына өтө карама-каршылыктуу түшүндүрмө табышат. Же бардыгын кара түстө, же болбосо ак түстө көрүшөт. Өзүнүн кылган иштеринин кесепеттерин божомолдой алышат. Социалдык өнүгүү. Социалдык жактан алганда бала үй бүлөсүнүн көз каранды болбогондо тез эле чоңоюуну каалашат. Алар ата-энелердин жана башка чоң адамдардын пикирлерине сезгич келишет, алардын түшүнүүсүн күтүшөт. Мамиле түзүү көндүмдөрүнө ээ боло баштайт. Өз курбалдаштарынын жактыруусуна ээ болуу үчүн акыркы чектерге чейин барууга даяр. Карама-каршы жыныстагы досторду табууга умтулушат. Саркеч кийинүүгө өтө жакын болушат. Ошентип жыйынтыктайбыз. Ата-энелер баланын курактык өзгөчөлүктөрү, анын мүмкүнчүлүктөрү жана керектөөлөрү тууралуу билүүсү, ошондой эле баланын өмүрүнүн ар кандай мезгилдеринде пайда болуучу мүнөздөгү өзгөрүүлөргө же жүрүм-турумдун түрлөрүнө даяр болуулары абдан маанилүү.